саламатсызбы эжеке? Менин атым Али, фамилиям Эргешев болот. Тиги ПЦРдин бааларын сурайлы деп жүргөнбүз да. Баалар бул жакта бар. Көрсөңөр. Ошондо Россияга учуп аткандарга да бул да. Россияга бүгүн отмена болду. Кече күнү отмена болду, бүгүн тапшырышпайды эчтеке. Бүгүн Москвага учуп аткан эжекебизге 1,5 миң сомго ПЦР даярдап беришти. Биздин лаборатория жасап турган. Жок, именно силер эмес, ушундай случайлерди айтып атат. Ушундай случайлер болот да. Ошого байланыштуу мындай лабораториялардан сурап жүрөбүз да. Бул жака келип атканда биз эмнеге отурабыз бул жерде? Чтобы ошо элдердин маалымат бериши үчүн келгенде биз айтабыз, сөзсүз түрдө регистрация болуп, столго барып сурап келгиле, маалымат алып келгиле. Эгерде тапшырганга керек болсо, анда ошондо гана келесиңер. Эгер тапшырбаш керек болсо, анда келбейсиңер деп айтабыз. Ошондой учурда. Мисалы деген кечеги официалдуу түрдө Россияга отмена кылды, ошондон кийин азыр эч ким тапшырбай эле. Бардык компания Эл билсин долбоору. талас таңшыйт, нарын шаңшыйт. Неге тартып алсаңар, бияқта уруксатыңыз Сиз бар? ким болосуз? Менби? Я. Уруксатыбыз жок эле келип. Старший инспектор отдела профайлинга. Эмне үчүн тартып алсаңар? Профессиональный камера менен уруксат алдыңарбы? Жок. Бияктан эмне тартса, уруксат алыш керек. Антен бияк режимный объект. Любой эмне. Кайери? Бүт жери. Баке, мыйзамды билесизби? Так, жүрүңүз, билем. Милицияга мен жүрүп. Милицияга жүргүлө. Кайра? Милицияга жүргүлө, ошол жерде мыйзам бар. Жүрүп. Милицияны алып келиңиз да анда, биз жумушка тоскоол болуп атабыз. Кай жумушка? Документин көрсөтчү. Паспортумду? Мен документин көрсөттүм, жок ошо. Бул документ эмес да, ал бейжик. Анан ушундай случайлерди көрүп атабыз да. Ошого байланыштуу. Мен сага кайрылып атам. Документин көрсөтчү, паспорт не бар сенде? Паспортум машинада бар. Сен алып кетчи. Баке, сиз кимсиз бизден паспорт сураганда? Сотрудник. Чакырчы милицияны. Милицияны чакырсаңыз болот. Милиция эмес да бул адам. Милиция эмес, бирок бияктын сотрудники, алар силерден сураган. Вот, байке, менен мыйзам талап кылгандан мурда сизге эмне үчүн жооп бербедим? Сиз менден мыйзамды талап кылгандан мурда мыйзамды билишиңиз керек болчу. Жүр, мыйзамды баарын териштирип. Жүр, милицияны чакыр. Келсин. Байке, мындай допускать этпеңиз да, милицияны чакыргыла, ошо милиция келгенден кийин калганын сүйлөшө беребиз. Просто азыр бул жакта иш жүргүзүп атабыз. Эмне иш жүргүзүп атасың? Ким силерди жиберди? Эл? Кайсы эл? Кыргыз эли. Кана? Кыргыз эл. Кыргыз эли жиберди да. Кана, ким жиберди? Силер ушинтип эле келип эле эмне болор, үндүштөтөсүңөрбү? Чакырчы милицияны алып Кыргызга байке, мен каршы эмесмин. Эч нерсеге каршы эмесмин. Анан келип эле ар кимде интервью алып, мынтип эле блогер болуп эле, үндүштөтүп эле бир нерселерди чыгарып эле закон гана деп. Мен сага законный основанияден келип көрсөттүм. Анткени бул жерде эмне болуп атат, мен көзөмөлдөйм да. Любой нерсе тартып атат, не атат, бүт. Түшүнүп атасыңбы? Мен сенен келип сурадым, анан келип туруп. Жок, мыйзам бизге жол берет. Кана, көрсөтчү мыйзамды. Асми жөнүндөгү мыйзамды билесиз? Көрсөтчү. Жок, көрсөтпөйсүң, кана. Мен китеп кылып көтөрүп жүрдүм. Конечно, көрсөт. Сен айтып атпайсың, көрсөт ошону мага. Баке, эгерде сиз мыйзамды билбесеңиз, ал менин күнөөм. Жок, мен билем. Сен айтып атпайсың, сен кана мага докажи ошо сен мыйзамды айтып атам. Кана ошону көрсөт, докажи мага. Ошону сиз билбесеңиз, ошону карап Жок, алыңыз. мен билем, сен докажи мага ошону. Кантип? Кана сен ошону докажи, сен мыйзам айтып Сен атпайсың. көтөрүп келейинби? Көтөрүп кел. Неге? Анан келип эле ар нерсени тартып эле, минтип эле блогер болуп, кыйын болуп эле умчтетип, журналист, дежурный андай токтотуп коесуңар. Азыр эмне деп атканыңызды түшүнүп атышпайбы? Түшүнүп атам? Келип эле биякты тартып мынтип. Официальный запрос керек бияка тартканга. Эмне булардын крышасызбы? Бул жакта тартканым үчүн сиз Кандай крышасыз? Жерден коммерческий объект, понимаешь? Коммерческий объект. Бизге аренда төлөйт булар. Түшүнүп атасыңбы? Общественный деген нерсе бар да, туурабы? Кандай подобно? Жерде бул жайда бул жер. Нуржан, оларды алып барып текшереличи, келип алып тартып, что-то Сиз кимсиз сотрудникке указывать эткиле? А сен кимсиң? Байке, тартпачы. Мынаны тартпа байке. Кетип калдым. Менден сыйын кетти. Тур. Сен мыйзам бузуучусуң байке. Сен кооптуу адамсың. Менден ары тур. Сен кооптуу адам экенсиң. Мен сен менен сүйлөшпөйм, ары тур мен. Көрүп атпайсызбы? Хорошо. Сиз милициясызбы, көрүп атпайсызбы? Защита этпейсизби ошол нерсе? Не защиты? Көрүп атасыз го, менин муунтуп микрофонумду жугуп атам. Болду байке, бизден ары кылыңыз. Бизден ары кылыңыз, бул кооптуу адам. Байке, хорошо. Мен тааныбайм мен.
эмне кылайын? Мойнума алсаң эмне кылайын мен? Байке. А? Отур. Сен мойнума провокация кылба, э? Провокация кылба, макулбу? Туш тур. Байке, мени мойнуман тартқылаганын көрөбүз. Провокация кылба. Камераны өчүргүлө. Эмне өчүрөбүз? Мыйзам чегинде иштеп атат камера. Мыйзам чегинде кандай? Кайсы мыйзам чегинде? Кайсы 4-5 статьялар менен толук иштеп атат. Алып кел, көргөз. Көргөз атпайбы? Көргөз. Мен токтогула. Бираз мындай компетенттүү болгулачы. Компетенттүү болуп атабыз. Сүйлөш, сиз кимсиз? Мен сотрудник аэропортта. Бул жакта МВДнын өкүлү турат. МВДнын өкүлү, биз дагы бул жакта мыйзамды өчүргүлөйбүз. МВДнын өкүлү менен сүйлөшүп атаңбы байке? Сен провокация кылар белечи? Провокация мен кылдымбы, ал киши Жок, кылды. хорошо. Эмне болду эле? Эмне тартып атасыңар? Ал мен эмне тартып Жеке атканым ишиң эмес, жөнүндө. бул деген административный зданияда. Бияктан рұқсат алып тартыш керек. Профессиональный видеокамерага. Мындай телефонго тартып жүрө бересиз. Байке, Профессиональный камера менен менин телефонумдун камерасынын кандай айырмасы бар? Ооба. журналист. Удостоверение бар, көзгөч. Ал проблема эмес мен үчүн. Удостоверением турат. Байке, таанышсаңыз болот. Менин атым Али, фамилия Мергешев. Таанышып чыксаңыз болот. Көрүп атпайсыңарбы? Мойнуңуздан алып туруп. Мен балам менен теңсиз. Айырмасы жок. Мен сыйладым. Мен аягына чейин Эмне үчүн жана сыйладым. мен келгенде Эмнеге мени мойнумдан алып атасың? Атам тең туш болсун. Сен эмне үчүн жана мага келгенде мындай по-человечески көрсөткөн жоксуң. Жок, сиз мыйзамды билбесеңиз менин эмес таанын күнөөсү, туурабы? Сен билесиңби? Сиз балам тең түштүп атасыз. Балам тең түштү, мойнунан кармайсызбы сиз? Сен билесиң мыйзамды. Кана көрсөтчү мыйзамды. Билгеним үчүн иштеп жүрөм. Кел эле аны сен тартып эле жүр, ошол жака териштире. Сиз менен эч жака барбайм. Сиз кооптуу адамсыз. Сиз кооптуу адамсыз. Мен сизге ишенбейм. Оларды кантип эмеш керек? Таңдаган. Айтпайсызбы? Давай сюрөтүн чыгып. Жок, караңыз. Ассаламу алейкум. Сиздин үйүңүздө турамбы мен? Мен үйүм бер. Сиздин Мен жооп берем бул жерге. иш канаңыз. Мен безопасностьтын жооп берем. Түшүнүп атасыңбы? үйүңүз эмес, Келип эле иш ар кандай канаңыз. нерсени кыла берсе, каалаган кыла берсе, мен блогермин деп тартып берсе. Өзүңөр таң кал. Мен келгенде сизден документ Таныштырган жок топ. документ сураганда паспортуңуз бакпас кечиресиз сыяктуу дедиңиз. Туурабы? Качан көрдүң? Кечиресиз. Сен көргөн жоксуң. Мен көрдүм. Сен көргөн жоксуң. Жок, жок, жок. Сен көргөн жоксуң. Мен келген Мен учурда көрдүм. мен Мен келген көрдүм. Байке. Силер менен сүйлөшкөнгө келген эмесмин. Чынын айтайын. Мен ПЦР маселеси боюнча жүрөм. Мага тоскоол болбогула. Мен иш алып баратам бул жерде. Эгерде доарыңар болсо, 102 кызматына чалгыла. Кагазың. Мен сизге айтып атам. Кагазың кана. Байке. Мен калдым. Пожалуйста, бермейм. Компетенция бол. Мен жарамын, Кыргызстан жарам. Мен деле жараммын. Мен айтпайм, сиз жаран эмес, сиз бу жерде иштейсиз, сиз сотрудниксиз. Кызматкерсиз. Сиз кызматкерсиз, экөөбүз айырмабыз бар. Карасаң бүт эле умне. Байке, мен жок, уксаңыз мени. Буга мейли, мен муну тааныбайм. Мен экөөбүз элге сүйлөшөйүк. Сиз жөнөкөй жаран эмессиз, сиз бул жерде сотрудниксиз. Сиз мыяк жооп бересиз да, ладно, түшүнүп атам. Мен обычный Кыргызстан граждан, мен карап турмун. Бул журналист, профессиональный. Бул келгенде өзүн тааныштырат. Сиз буну вообще эте албайсыз, тартпа деп эшикке кууп чыга албайсыз. Бул эгер үйүңүзгө барса, тепкилеп курсаңыз болот. Мен айтып айтасыз. Үйүңүздө курсаңыз болот. Бул жер объект, общественный место, буну кууп чыга албайсыз. Эгер азыр сотко берсе, сиз утуп алат соттон буну. Сиз мыйзам, ички мыйзам, сырткы мыйзам бар. Кыргызстан мыйзамына каршы иштеп атасыз. Кыргызстан мыйзамы менен ички мыйзам каршы келгенде, ички мыйзамдын ички уру ойнобойт. Эмне булардын укугун чектеп коюдасыз. Отделениеге барганда алар бияка келиш керек. Сиз оякларды алып барганга. Жок, алыс эмес да. Жок. Койт Америкада, койт бу жерде болсун. Олар бияка келиш керек. Булар эмнеге барат ояка? Булар журналист болуп атат. Бизге журналисттерге эч кандай чектөө жок. Либо жерге тартат. Бул жерде мына айтат. Жок болсо, алдат деп атат. Кандай? Кишинде өтүп кетсе болот. Кандай кишинде өтүп кетсе болот? Байке, мыйзам чегиндеги чектөө жөнүндө сүйлөмөң. Жунус, отделение милиция. Мыйзам чегинде барганга жок онда. Журналист кайда кайсы? Алмаз болуптур. Булар азыр берген тартты. Баары тартты. Анан жака чыгарды, анан келип эртесин сурайт да, так. Ушундай эме жүрүп кетиптир. Ким дежурный, мен дежурный. Анан менен сурайт. Эмне үчүн вы допустили депчи. Ошон үчүн билип коюн, на каком основании? Основание. Мыйзам чегинде тартып кетишкен экен, значит. Ответ ошол. Азыр силердин кылып аткан ишиңер бул цензура. Анткени мен маалыматты толук чагылдырышыма тоскоолдук берип атасыңар. Телефондон чалып видеону удалить эт деген менен тартпа деген бир эле азыр. Бунун руководство силер кабарлап койдуңарбы? Мага сотко берсин. Эгерде кабарлап берип койдун, келип алган. Байкелер. Булар незаконно кылат экен деп. Сен угуңуз. Али, сен бияка келип сен обвинение кылып атпайсың? Сен митетте көзүңө жалап. Незаконно болобу? Өздөрү чечип алат. Алардын правасы. Сиз эмнеге аларды защитить этип атасыз?
Алар айтып, мен сен айткан угуп калдым, силер жалап кылат экен депчи. Кана ошо основание барбы жалап, кана. Ошонун представительсизби? Жо жалып кылган Ошону основание бирөө барбы? бул Байтелер. руководствосу бар да. Бирөө Лабораториянын представительсизби? Жөнөкөй мындай пустой слово айтпаңыз, мындай конкретно сүйлөшөлү. Менин убактым чектелүү. Мен Служба өтүнүн безопасности. Сиз андай эмнеге ал жакта болгон разговорду допускать этип атасыңар. Эгерде представитель болсоңуздар, официалдуу түрдө МВДга кайрылыңыздар, мен мыйзам чегинде жооп берейин деп атам. силер ушулардын представителине кат жазыш керек болчу. Жок, аны указывать этпеңиз мага. Мен ушундай текшерүү менен келем депчи. Аны Аны атасыңбы? Анан келип эле. Сиз уже Азыр сен полномочияңыздан мындай ашык чагып кеттиңиз. Сен азыр келип туруп туруп эмес маалымат жибересиң. Мен каяктан билем? Бул жол бар жөндөчү. Сиздики мындай. Сиздики акча чабуу болуп атат. Сиз аэропорттун безопасностун карайсыз да. Карайм. А буларды сиз азыр өзүңүздүн эмеңизден ашып кетиптирсиз да. Представитель болуп Силер калдыңыз. акылдуу болбогулачы. Байке, мен гражданин Кыргызстан Жок, А мен эмне башка жактын гражданымын? Жок, сиз сотрудник. Сиз бияктан сиз МВДнын эмнесиз да, сиз госохрана да бияктачы. Мына карайсыңар, безопасность карайсыңар. Силер антитеррорчу жөнөкөй Анан жарандан значит чыгасыңар. туура биздинге туура эмеспи? Мен сиз туура эмес Силердики- дегенмин. силер- Сиздин кылганыңыз, сиз өзүңүздүн милдетиңизди гана аткарыңыз деп атам. Эгер мен артынан оружиясы болсо, сурогонго акым жокпу. Мисалы, Бар. али келип не тартат? А мен ошол эле сурап атам. Сен Болду. түшүнүп атасың. Биз ПЦР Анан келип эле. жөнүндө тартып атабыз байке. Элдер менен сүйлөшөбүз. Москвага учуп аткандар ПЦР тест Еще раз, тапшырып аэропорттун эмеси бар. Мисалы, любой съемка профессиональный. Бизге бирөөз айтылат, рухсат алынат. ошол профессиональный дегениңерге сизге суроо. Байка андай мыйзамда жок. Телефонумдун камерасы. Ой, ички мыйзам бар. Мен ички мыйзамга баш ийиш керек, баш ийсиң. Жок, ал Анткени мен көрсөтөм. Кыргызстан Республикасынын мыйзамы бар. Ички мыйзам менен сырткы Кыргызстан мыйзамы карама-каршы келип калган учурда сиздин ички мыйзамыңыз жоголуп кетет да, сырткы мыйзам бийик турат байке. Бул Мен үчүн, президент мен указ үчүн. койгон, президент указ койгон мыйзам бул. Президент Кана указ көрсөтчү ошо. Кана көрсөтчү. Асми жөнүндө айтып атам. Көрсөтчүмү ошо? Көрсөтчү. Токтоңуз, эмнеге көргөзүшүм керек бул байке? Анан бир суроо. Мына телефондун камерасы менен мына камеранын кандай айырмасы бар? Толтура айырма. Экөө тең Толтура айырма. Биз ошон үчүн даже мына эметкенге кергесте тартпанга аракет эме кылабыз. Байке, мендеги маалымат боюнча рейс бар. Ошодон мен интервью алышым керек. Бири-бирибизге тоскоол болуп элчи тураңызчы. Сен интервью ала албайсың. ПЦР алдыңарбы? Каяктан алдыңар? ПЦР мыйзамы жокко чыгарылганын билесизби? Жок. Ким сатты сизге? Билет алган жерден сатты да. Анализ тапшырдыңызбы негизи? Ооба. Барып тапшырдыңыз я лабораторияда? Как положено бардыгын эле тапшырдык. Бирок кабарыңыз жок беле ПЦРдин мыйзамы жокко чыгарылганын? Россия отмена кылды да. Жок, Россиядан бияка келатканда кереги жок экенин билем. Бияктан жака Эки керек. тарапка тең кереги жок да. Анда бияктан кереги. Силерге сатып салган турбайбы? Мекендештер, мыйзамсыз мына дагы бир ПЦР алып алгандар. Ушинтип сатып атат, бизди элди билбей атат да, элдин кабары жок да. Ошондуктан будан кийин сиздин тааныштарыңыз, туугандар ким болбосун, Россиядан бул жактан Россияга учуп атса, ПЦР кереги жок экен деп айтып коюңуз, Бир маалымат катары элдерге жеткирип жүрөбүз да. ПЦР отмена болгон Россияда. ПЦР алдыңарбы? ПЦР ооба да. Каяктан алдыңар? Аэропорттон. Эме билет алган жерден алдым. Анализ тапшырдыңызбы, тапшырбадыңызбы? Чын-чынында. Тапшырбай алдыңыз, Билесизби, ПЦРдин мыйзамы жокко чыгарылган? Ошону мен да түшүнбөйм да, мыйзам жок эле. Эч кандай анализ жок эле. Айтпадыңызбы тиги авиабилет сатып Айттым, Не дейт? жакында отмена болот деп атышты. Жакында эмес, 17-числода болгон. Болгон болжо. Ооба. Билем да, ПЦРдин кагаз чөнтөгүн алдым. Москвага болду экен? ПЦР алдыңызбы, алган жоксузбу? Алдым. Анализ тапшырдыңызбы, тапшырбадыңызбы? Чын-чынында. Тапшырган жоксуз, Билесизби, ПЦРдин мыйзамы жокко чыгарылган? Билбейм. Сизге жок дегенде авиакассалар айтпадыбы? Жок, эч ким эчтеке. Вот, туугандар, бизнес. ПЦР чынында бизнес болгон да. Азыр деле ошо бизнес жүрүп жатат. Тааныш туугандар болсо, колун кошуна болсо айтып койгула, ПЦР жок. Россияда да, Кыргызстанда да отмена болгон. Силерге кагаз бердиби ПЦР? ПЦР кагаз жок, бул жөнөкөй кагаз да. Шуну берип койгон аны. Туугандар, мына силер да көрүп алсаңыздар болот. Эч кандай печат жок. Эч кандай дата коюлган эмес. Эч кимдин колу коюлган эмес. Мындайча айтканда, ответственности эч ким мойнуна алган эмес. Бул жөнөкөй кагаз. Печат сураган жоксуңарбы? Мындай приложениени скачать этип туруп эле берип койду да мага.
тест деген предложениясы бар екен ошо менде. Жок, бул жерге байке, сиздин жана 14 цифралуу идентификационный код бар да. Ошо номерди киргизип коет. Идентификационный номериңизди киргизип койгондо бул сүрөтүңүз чыгып келе берет. А бул мындайча айтканда алдамчылык, жөн эле алдамчылык болот атпайбы бул жерде? Билбейм ошо. Бул ПЦРдин кагазы жөнөкөй эле кагаз. Же кол жок, же печат жок. Бул качан отменить болгон эле? 17 октябрда. 17 октябрь, бир эле Россия отменить болсо, бул жактын лабораториясын бардыгын алып салса, Кореяда требует этет, башка өлкө требует этет. Аларга ким жооп берет? Маалыматыңыз барбы азыр эмне жөнүндө сүйлөшүп атканыбызды? Ооба, ПЦР боюнча башка өлкөлөр талап кылса, ким аларга жооп берет? Билет күйүп кетет го алар. Байке, Жок, аларга ким жооп берет? Москвага учуп аткан адам жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Москвага, мейли Москвага пока биз мына сизден угуп атабыз. Биринчи, ушуга чейин, эгер полный заява түшүп туруп, сиздер алдырсаңыздар ПЦРлерди полный лабораториялардын бардыгын алдырсаңыздар, башка өлкөлөргө эметкенге ким жооп берет буга? Азыр лабораториялар алынсын деген сөздү бирөө айттыбы бул жерде? Жок, сиздер ошого чейин барып атпайсыздарбы? Ар бир жаранын келип туруп эметип атпайсыздарбы? Сурап атпайсыздарбы? Биринчи келгенде эмне деп сурап? Москвага учуп атасызбы деп сурап? Москвага учуп атасызбы деп сурап. Жок, ошон үчүн сиз лабораторияны тартып атасыз. Лабораториянын ушундай. Алар деле информация бериш керек. Мен иштекемес. Мен ошо лаборатория боюнча сүйлөшүп атам. Лаборатория сиздердин арызыңызды түшүнбөй калатам. Жанагы байке менен сиз ошол лабораторияны аябай мындай защитить этип атасыңар да. Мен защитить эткен жокмун. Мен бул жактын сотруднигимин. Бул сотрудник болсоңуз өзүңүздүн полномочияңызды аткарыңыз. Полный жооп берем. Бирок мен сиздерге түшүндүрүп атам. Мейли Россияга эметпей. Талап кылсын, Россияга токтотсун. Бирок башка эмелер, башка өлкөлөр талап кылат го. ПЦРди. Эгер ПЦР болбосо, снимать этип салат. Мен Россия жөнүндө сүйлөп атам. Снимать этип салат. Россия жөнүндө сүйлөп атам. Полный өлкөлөр жөнүндө сүйлөп атам. Полный өлкөлөр жөнүндө. Жок, биз Россия маселеси боюнча эле жүрөбүз. Полный өлкөлөр. Салам алейкум. Мен Саспек аке. Жүрсөңөр, эшикке жакка сүйлөшөлү. Сүйлөшөлү. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Эмне съемка болуп атат, эмне боюнча? ПЦР боюнча. ПЦР боюнча мыяктан эми эмес да силер тарткандычы азыр. Билесиздер, стратегический объект аэропорт. Стратегический объект дегенде мен самолет учуп аткан жакка барбай атам да. Самолет учуп аткан мына коомчулук эле жүргөн жерде жүрөм да мен. Бул жакта стратегический эсептелет. Байке, түшүнгүлөчү, жетип барбай атат сизге. Коомдук жай деген жер бар. Коомдук жай. Мына эл баскан любой жерде бир гана мен эмес, ушул байкеде, эжекеде телефон набы, любой камера коомдук жай дейсиз. Стратегический объектке да барат. Ал жакка да эмне стратегический объект болуп калабы. Самолетко отурат. Келиңиз, ойлорубузду андай чагылтпайлы. Мен самолет учуп аткан жакта эмесмин азыр. Жок, ошол жакка коом да барат. Элдер отурат самолетко. Ошол дагы эмне кандай болуп калат? Кандай түшүндүрөсүз ушуну? Байке, сиз сотрудник болуп аэропортто уят кылып атасыз. Жок, уят кылган жокмун мен. Сиз аэропорттун системасын мага караганда жакшы билишиңиз керек болчу. Ошол. Сиз айтып аткан жерге баргыча паспортный контроль, билет контроль деген нерселер бар. Бар. Билети жок адамдар ал жакка өтө албайт. Жок, коомдук дейм. Мен полный коомдук тияктында. Келиңиз, байке, экөөбүз сүйлөшө албай атабыз бир маселеде. Жигиттер, тынчтар эле чыккыла эшикке чыгыз, изучуу болмойдучу жөнүндө. Кандай изучуу болот? Кандай изучуу болот? Сиз кимсиз өзү? Сиз менен мындай таанышсак болобу? Таанышсак болобу, мыякта иштейбиз. Сиз ким болосуз? Сиз мындай гражданский эле кийинип жүрөсүз да? Же бейжик жок? Бул менин подчиненный, ушундай гражданский жүрөт атайын элдин арасында. Профайлер деп. Секретный служба болот элдин арасында. Секретный служба. Биз эмне кылып атабыз азыр? Секретный службага зыян берип атабыз. Конечно, выявлять эту секретную службу. Потенциально опасный. Кино көрөт окшойт байкелер. Я. Байке, сиз эмес. Сизден чоңу же башкасы келсе деле, мен камераны өчүрбөйм. Мен ушул күнгө чейин да бир да жолу камера өчүргөн эмесмин. Силер мындай агрессивныйсыңар, жатайын ушундай таянып келесиңер. Агрессия мендеби, сиздеби? Провокация кылып барсаңыз, мындай просто мындай адамгерчилик келсе болбойбу? Адамгерчиликти сиз биринчи этажда көргөздүңүз мага? Сен биринчи көрсөттүң мага. Мойнунан алып. Жок, сен паспортун көрсөткөн жоксуң, эмнени көрсөткөн жоксуң. Сиз кимсиз? Мен сизге бир нерсе көргөзгүдөй. Вот, мен МВД кызматкери келди. Тааныштырдым өзүмдү, туурабы? Мен мисалы бир нерсе болсо келип таанышкан акым барбы, окуум барбы, жокпу? Мен сизге айттым,
Экөөбүз тааныштык да. Тааныштык. Сен эч нерсени көрсөткөн жоксуң да. Ар бир жаран менен эмне паспортун көргөзүп таанышасызбы? Мен официальный лицо. Представитель. Сиз кызматкерсиз да. Ана сен тартып атсаң мен да билишим керек да. Биз Али деди. Международный уровеньдин стандартын көргөзүңүз да сиз биринчи. Сиз международный аэропортто иштегенден кийин международный стандартты көргөзүңүз. Международный Европаларда камераларга асылып жулкуланбайт. Международный стандарт деген нерсе бар. Ал жакта. Ассаламу алейкум. Сизге кандай чаксызбы? Атым Али, фамилиям Ергешев. Журналист болом. Съемки пока нет самое. Байке, мен сизге берем деген суроону жокко чыгардыңыз азыркы сөзүңүз мененчи. Давайте. Мына жерде коомдук жайбы жокпу деп сурайын десем, камераны өчүр деп атканыңыз уже Просто это режимный объект и просто так снимать нельзя. Атыңыз ким? Мустак Фармакул Бакирович. Байке, Режимный объект. режимный объект деген жер. Да. Стратегический зона бар да? Да. Стратегический зона. Да, стратегический объект. Ну, айнек турат го? Ошодон ары самолеттор учуп аткан жерлер стратегический зона. Мен аны түшүнөм. Мына жер коомдук жай. Так, следовательно, максатыңар эмне? ПЦР маселеси боюнча элдердин көйгөйү ошону жарык берип турат. Так, ПЦР маселе боюнча кимден сиз маалымат алып атасыз? Элдерден. Элдер эмне деп атат? Элдерби жасалма ПЦР деп атат. Жасалма ПЦР болсо, пожалуйста, ошо результатын алып туруп эмнеге барууга жанагы. Жок, аны все ясно. Азыр от меня что надо? Вот, сизден эчтеке керек эмес. Байкелер баштап келиптир. Жок, это служба авиационной безопасности. Булардын эмесине кирет. Мен азыр опасность салып атамбы? Зданияга. Жок, жерде мындай, сиз муну тартып алып туруп, эмне кылайын деп атасыз? Элге чыгарайын деп атам. Элге чыгарганда ошондо жанагы недоброжелатель эмелер ошону менен полиция кылып алат. Мына жерде кыскача недоброжелательный адамдар. Жок, адамдар эмес. Жок, позиция кылайын десе бул жакта. Мына жерди жөн эле көрүп кеткенге укугу бар го. Мен жүргөн жерде. Алар деле мага окшоп, мындай жөнөкөй жаран болуп басып жүрө берет, көрүнөт аларга. Да, слушай. ПЦР кагаз алдыңарбы? Алдыңарбы? Биз через эме кылып алдык да, мен телефон аркылуу элечи кагаз алганбыз, ооба, биз тапшырып. Кагаз бергенби? Ооба. Меники деген мындай телефонго келет да, мен кагазын барып албайм да. Бирок мына ПЦР, кайсыл лаборатория? Интермедикал дейт. Жибек жолу 503/1 деген адреси. Качан сатып алдыңыз, эжеке? Бүгүн экен. Бүгүн сатып. Бул деле пустой кагаз. Бул жөнөкөй кагаз, бул документке жатпайт, эжеке. Анткени же печат жок, же дата жок. И бул биринчи маселе эмес. Биринчи маселе ПЦР атмен болгон. ПЦР жокко чыккан 17 октябрда. Кабарыңар жок беле? Жок, мен телевизордон көргөм, бирок интернеттен көргөн эмес. Эжеке, мында азыр сизден башка кабары жок жарандарга көргөзүп коелу деп жүрөбүз да. Сизге айткан жокпу сотрудниктер, что отмена болду деп? 1000 сомго саттыр. Даже менден билет саткан жерден мага айткан ПЦР тапшырышыңар керек деп. Дагы бир суроо берсем мейлиби? Сиз эс алганы бар атасызбы, иштегени? Иштегени бар да. Иштегени бар атасыз. Себеби бар да ар бир нерсенин иштеген барганынан, туурабы? Ооба. Мисалы, ар бир адамда кыйынчылык болмоюнча кетпейт да өзүнүн өлкөсүн таштап. Мына биз иштеп, мамлекетибизге акча табайын деген адамдарды канын ичип атабыз да жөн элечи. Россияга өчүп атасыздар беле? Москвага. ПЦР алдыңарбы? Ооба. Алдыңарбы? ПЦР жокко чыгарылганын билет элеңер? Жок. Отмена болгондо ПЦР. Болду эле. Кагазын көрсөт болобу ошо ПЦРди? Бир эжекеге да сатышыптыр да мынантип. Кайерге сатыптыр аны? Бул жибек жолу 503/1 деген. Албаптыр. ПЦР албадыңызбы? Онлайн ПЦР. ПЦР албады деген эмес да, бул ПЦР алыптыр. Канча сомдон сатты? Канча болду? Өзүнүн маркасы сатты да 1000ге. 1000 сомдон. Эки адам. Бир эле адам? Бир эле адам. Эчке өзү ичип атат. 1000 сомго дагы бизнес. Бул дагы 1000 сомго сатышыптыр. Муну каяктан сатты ошол вопрос? Интермедикал деген лаборатория экен. Саламатсызбы? Эжеке кандай чаксызбы? Менин атым Али, фамилиям Ергешев. Жок, Айдана бир нерсе сурайын деп атам да. Россияга ПЦР керекпи, керек эмеспи? Жок, азыр керек жок, отменили. Отмена болгон, Ошол жөнүндө мындай жарандарга маалымат бере атасыздарбы? Ооба, бере атабыз. Анткени көп жарандарыбыз мындай сатылып баратат да.
жарандарыбызга сатып салышып атат. Ошого байланыштуу да авиакассалардан алып атат да, буну негизичи авиакассалар договор кылып берип атат. Ошого байланыштуу силерге келгенбиз да. А бүгүн бир эжекебизге да сатып салышыптыр да, жана авиакассанын өзү эле. Анализ тапшырбай эле еще. Нам приходит уведомление, отменяют или нет. Вот. Силер азыр отмена болгонун билесиз. Да. Рахмат. Мекендештер, авиатрафик компаниясы мына токтомду чыгарып, өзүнүн столуна коюп коюптур. Бул токтомда. Ошо токтомду буйрук дейли, мындай токтом чыгарып, дал мендеги электронный вариант эжекебизде кагаз түрүндө бар экен. Мындай көргөзүп койсом болобу, эжеке? Мекендештер, бул токтомдун номери жаңылышпасам 22 болуш керек. Бул Россия чыгарган токтом. 17 октябрь күнү буйрук чыгарылган. 20 октябрдан баштап өз күчүнө кирген. Эгерде Москва же Россиянын болгон бир областына учуп аткан мекендештерибиз болсо, ПЦР тести тапшырбай учсаңыздар болот. Рахмат, эжеке. Ошончолук акчаны ал каяка кетет да акчасы? Ал эмне карапайым эл ушул жерин иштеп? Булчу эмеде, бизнес да, ушуну айтайын мына. Мыйзам жокко чыгарылды. Жок деп, бунун үстүнөн дагы чоң адам турат, ачыгын айтыш керек. Чоң адам бирөө бар мисалы үчүн. Күнүнө канча адам учат деп, канча рейсинде Москвага кетип атат да. Карапайым элдин акчасын соруп атат да. Ошо карапайым айылга иштеген бар, буашаган иштегендер бар, картаңда бар, пенсияга жашаганчы. Ошону жокко чыгарды онда. Эмне болуп турат мында? МВД, прокуратура эмне кылып атасыңар? Карагыла сразу. Караш керек. Жокко чыгат. Bunun üstüne biri var da misal şunçu. Buna tartma, Kırgızistan'da. Jönököyle kagaz da. Bul jönököyle kagaz. Sizge de kagaz beriştimi? Kamera bakıp. Neyi sonunda? Ömür şu çekekleri tam. Azıratını berip koysun böyle. Жоқ, менде 4 билет қалды, мен 4 үйдөгөлөрдү тапшырды, просто ошол болду да. Жоқ, акчасын кайтып беришип атасыз. Банецкийге келсем, Банецкий бизге айтышты. Жоқ, мынаки колл-центр номери, колл-центрге байланышып ошол рахмет чечип. Жоқ, мен айтам, от первого лица мына мен эчтеке ойлоп тапкан жокмун, Банецкийге барсам айтты. Российский Федерацияныкы деди да. Мен чакка чалып айттым, чакка чалып койсом Российский Федерацияныкы деди да, требование. 1400 сомдон Банецкий лабораториясы ПЦР тестин сатып алган. Эмне Кыргызстанда мыйзам жокпу? Прокуратура кызматкерлери, МВД кызматкерлери жөнөкөй мындай жарандарыбызды кармагандан көрө ушундай шылуун бизнесмендерди иш алып баруусун токтотуш керек деп ойлойм. Анда прокуратура, МВД структуралары ушундай нерселерди, мыйзам бузууларды токтотпосо, алардын функционалдуу обязанности эмне анда? Ушундай нерселерди биз көзөмөлгө алышыбыз керек да. Качанга чейин ушул Москвага же болбосо башка бир шаарларга иштегени бараткан жарандарыбыз кыйналышы керек. Мынантип сумка көтөрүшүп, дагы буларды күтүп турушу бул ашыкча мындай эбегейсиз кыйынчылык деп ойлойм да. Урматтуу мекендештер, бул ПЦР жөнүндөгү эң акыркы чыгарылыш болуп эсептелинет. Биз ПЦР жөнүндөгү съемканы Ош аэропортунан баштап Манас аэропортундан аяктадык. Будан кийин Россия өлкөсүнө ПЦР сатып алуу же болбосо аларга түртүү толуктурда мыйзамсыз. Биз силердин колдооңуңар менен, силердин демилгеңер менен биз ПЦРди жеңдик. Жалпыңыздарга рахмат.